Политклиника мамлекеттик төңкөрүш даярдаган депутат Камчыбек Ташиев тууралуу. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы боюнча комментарий берди. Ал казакстандык журналистке берген интервьюсунда Ташиевдин эмнеге кызматтан алынганы тууралуу суроого мамлекеттик төңкөрүш даярдоо аракети болгон деп билдирди. Сурабалдиева муну парламенттин 90 депутаты билерин жана мындай аракет көп убакыт даярдалган деп кошумчалады. Бермет Беримкулова: сот болбогон, далилденбеген ишке баа бергени туурабы? Эл эмне дейт? Бирөө келип оңдоп түптөп койгон мамлекетти эми баягылар келип кайрадан жеп тоногонду ойлоп көз арткандар баш көтөрө башташты. Ташиевде эр жүрөк Кыргызстанда жок. Салыктан качып чиновниктердин сол чөнтөгүнө салып жүргөндөр учурдан пайдаланып өч алып жаткандай. Ошо учурда УКМКдан коркпой эле силер өз чөнтөгүңөрдөн коркосуңар. 30 жылдык апапакай бухгалтерияңардын жүзү ачылып калышынан коркконсуңар. Чёрная бухгалтерия ачыкка чыгып калса миллиарддаган акчаны бюджетке төлөмөксүңөр. Эми кайра генерал ордуна келип калса эмне болот деп коркуп жатасыңарбы? Консенсуска барбас экен деп, диалог тета-тетага жол бербесек деп, ак эткенден так туруп айлаңарды таппай жаткансыңар. Мыйзамсыз приватташтырылган жерлерди кызыл китеп кылып жасап берген кишилердин көпчүлүгү соттолду же мыйзам бузуулары аныкталган. Ошолор жасаган иштер толук ачыкка чыкпай калып кеткендер, ошо иштерди чыкпаса экен деп коркуп олтургандар эми баш көтөрүп коркуп калган элек деп көз боемочулукка барып каралап жатасыңар. УКМКнын байларга карата болгон иш-чаралары карапайым элге жаккан, аны калың журт билип турган. Азыр эми кыйраткансы бешене тери менен акча тапкан. Өз эрки менен салык төлөп турган байлардын акчасын алган деген бул эки жүздүүлүк. Болгондо да коңшу өлкөгө барып сот болбогон ишке баа берип, божомолун сайрап жатканына жооп береби деп жазат. Назгул Эшеналиева: өздөрүн саясатчы, коомдук ишмер эсептеген адамдар өлкөдө болуп жаткан туура эмес иштерди чет жакка чыгып жарыя кылгандары туура эмес. Эл аралык саясатта өз өлкөңдүн кызыкчылыгын кынтыксыз коргоо, өз өлкөң жөнүндө жаман сөз айтпоо негизги саясат болушу керек. Биз бири-бирибиз менен канчалык тытышсак да биз бир элбиз. Бүтөндөрдүн алдында жаманыбызды жашырып, жакшыбызды чыгарышыбыз керек. Бакыт Кошоев: Садыр Жапаровдун Москвага визити жөн гана жолугушуу эмес, бул Кыргызстан тышкы жана экономикалык саясатты кайсы багытта куруп жатканын көрсөткөн маанилүү сигнал. Владимир Путин менен сүйлөшүүлөр союздаш өлкөлөргө мүнөздүү форматта өттү. Соода-экономикалык кызматташтыкка басым жасалды. Мурда жетишилген келишимдердин аткарылышы талкууланды. Аймактык күн тартиби жана интеграциялык форматтар боюнча координация болду. Эки тараптын кызматташтык жөн эле сакталбастан иштеп жатканы жана Кыргызстан үчүн экономикалык натыйжа берип жатканы белгиленди. Жолугушуунун негизги мааниси: Россия негизги экономикалык өнөктөш бойдон калууда. Дүйнөлүк өзгөрүүлөргө карабастан Бишкек негизги багытын өзгөрткөн жок. Москва менен кызматташтыкка таянуу уланууда. Бул рыноктор эмгек миграциясы, энергетика жана логистика дегенди билдирет. Кыргызстан активдүү ролго өтүүгө аракет кылууда. Путинди Бишкекте өтө турган ШИКУ саммитине чакыруу бул жөн гана дипломатия эмес. Бул Кыргызстан чоң саясатта аянтча болууга умтулуп жатканын көрсөтөт. Келишимдерди ишке ашыруу деген басым коңгуроо. Лидерлер атайын келишимдер аткарылып жатканын баса белгилесе, бул мурда аткарууда көйгөйлөр болгонун билдирет. Демек, бүгүнкү негизги маселе жаңы келишимдерди түзүү эмес, эскилерин аягына чыгаруу. Расмий күн тартибинде экономика негизги орунда, бирок конкреттүү ири долбоорлор ачык айтылбаса, бул көбүнчө саясий синхрондошуу экенин көрсөтөт. Реалдуу инвестициялык секирик эмес. Ошентип, бул визит жаңы доор тууралуу эмес болду. Бул учурдагы багытты бекемдөө, Кыргызстан Россия менен стратегиялык өнөктөштүктү сактап, андан максималдуу пайда алууга аракет кылууда. Бирок чыныгы маселе ушул жерден башталат. Жолугушуулар бул болгон үстүңкү бөлүк. Чыныгы жыйынтык президенттердин сүйлөшүүлөрүнөн эмес, министрликтер менен аймактар бул келишимдерди кантип ишке ашыраарына көз каранды. Эгер кайра эле бюрократияга жана алсыз аткарууга такалса, мындай визиттердин натыйжасы символдук бойдон калат. Эгер тартип жана жоопкерчилик болсо, анда бул реалдуу экономикалык өсүшкө түрткү бере алат деп жазат ал.